Өлкөнү өнүктүрүүнүн кризистен кийинки программасын даярдоо процессин тез арада жүргүзүү зарыл. Бул тууралуу 8 февралда өкмөт башчы Улукбек Марипов менен жолугушууда президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, ал программада орто мөөнөткө эсептелген негизги реформалар камтылышы зарыл экендиги айтылды. Жолугушууда Жапаров азыр Кыргызстандын экономикасы өтө оор абалда турганын, ишкерлерге эркиндик берип, жеке секторду жана инвесторлорду колдоо керектигин, алардын жергиликтүү бийликке ишенимин жогорулатуу, бюрократияны болушунча азайтуу зарылдыгын айтты жана коронавируска каршы бөлүнүп жаткан каражат туура бөлүштүрүлүшү керек экендигин белгиледи. 2020 октябрь айында Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин нааразычылык чыгып, өлкөдө бийлик алмашкан. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтүп, аны Садыр Жапаров жеңип чыккан. Өткөн аптада парламент өкмөттүн жаңы курамын, түзүмүн жана программасын бекитти. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 8 февралдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 5 адам каза тапты. 42 кишиге вирус жукканы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча, коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1431 кишиге жетти. Ушун менен коронавирус башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 85113 адамга жетти. Андан айыгып чыккандардын саны 81714. Стационарда 459 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 118 адам оор абалда. 31 киши өтө оор абалда жатат. Амбулатордук дарыланууда 572 бейтап бар. Бишкекте 1 марттан баштап бардык мектептер жана бала бакчалар ачылат. Бирок коронавирус жуктургандардын жаңы учуру ушул динамикада сакталганда гана. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев билдирди. Коронавирус жуктургандардын жаңы учуру ушул динамикада сакталса, 1 марттан тарта бардык мектептер жана бала бакчалар ачылат. Ошондой эле шаарга 2 бала бакча, 1 мектеп, 1 оорукана салабыз. Бул иштер шаардык мэриянын бюджетинен каржыланат, деди Түлөбаев. Эл аралык Манас аэропорту эртең 9 февралдан тартып Россияга түз учкан туруктуу каттамдардын саны көбөйө турганын билдирди. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда түз учкан туруктуу каттамдардын жыштыгын жумасына 6 каттамга чейин көбөйтүү чечими Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан кабыл алынды. Кыргызстандын жарандары Бишкектен Москвага шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү авиатрафик компания, ал эми шейшемби, жума, жекшемби күндөрү Аэрофлот Россия жолдору авиакомпаниялар аркылуу учуп кете алышат. Россия Федерациясынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары коронавируска карата терс ПЦР анализ алышы керек. Россия Федерациясына келгенге чейин 3 күндөн, тактап айтканда 72 саат эрте эмес. Учууга негиздердин бар экендигин авиакомпаниянын өкүлдөрү билет сатып алып жатканда жана учакка отургузууда текшерүүдөн өткөрүшөт. Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлери текшербейт. Учактын бортуна жүргүнчүлөрдү кабыл алуу боюнча бардык чечимдерди аэропорттун кызматкерлери эмес, авиакомпаниялардын өкүлдөрү кабыл алышат. Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн улук тергөөчүсү пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы бүгүн 8 февралда кабарлашты. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жана ИИМдин ички ийгиликтөө кызматынын кызматкерлери Жазык кодексинин 226-беренеси акча талап кылуу фактысы менен жүргүзгөн иликтөө иштеринин алкагында шектүүнү колго түшүргөн. Шектүү райондук ички иштер бөлүмүнүн өзгөчө иштер боюнча улук тергөөчүсү акча алып жаткан жеринен кармалган. Анын иш бөлмөсүн тинтүү учурунда пара катары алган акчанын бир бөлүгү табылган деп айтылат маалыматта. Шектүү камакка алынып, тергөө иштери уланууда. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Көкжар айылынын 50 чакты тургуну бүгүн 8 февралда Бишкек шаардык мэриясынын алдына пикетке чыгышты. Алар шаар башчынын милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевдин Көкжар айылындагы айдоо жерлерин мыйзамсыз басып алуу тууралуу айткандарына каршы чыгып жатышат. Айыл тургундары Бишкек шаарына караштуу эмес жерге Түлөбаевдин кийлигишүүсү туура эмес дешүүдө. Өзүнүн территориясынан сырткары чыгып, ошону өзүн пиарлоо кылып атканды же түшүнбөйбүз да. Ол жер өзү мэрияга карабайт. Бишкекечи. Аламүдүн районуна карайт. Чүй областына. Областка тийиштүү. Областка тийиштүү. Анан бул барып алып туруп эле ол жер мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Булар захватчиктер деп атат да. Биз ол жерде эч кандай захватчик жок. Митингге катышкандардын 5 өкүлү мэриянын имаратына кирип Балбак Түлөбаев менен жолугушуп чыгышты. Алардын айтымында Түлөбаевка жерди алдамчылар сатып жатыптыр деген маалымат келип түшкөн. Сүйлөшүүлөрдөн соң мэрдин милдетин аткаруучу эч кимдин үй жайы бузулбай турганын, туура эмес айтып алган сөзүн кайтара ала турганын билдирип, акцияга чыккандарды жоошутуп жолго салган.
Президент Садыр Жапаров Базаркоргон районунда Базаркоргон шаарын түзүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык аталган мыйзам 20 январда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул мыйзам менен Базаркоргон айыл аймагындагы Жети Кошкон, Беш Бадам жана Базаркоргон айылдарынын, Коргон айылынын Актайлак ата 1-2, Бабур 1-2, Энесай жана Сайкоргон калктуу конуштарынын, ошондой эле Кеңеш айыл аймагынын Совет, Аук айылдарынын, Кызыл жана Орто Сай калктуу конуштарынын чегинде Базаркоргон айыл аймагынын базасында административдик аймактык бирдик катар Базаркоргон районунда Базаркоргон шаар түзүү сунушталууда. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кошумчалай кетсек, Базаркоргондун борборун шаарга айлантуу боюнча маселе буга чейин Жогорку Кеңеште талкууланган. Жаңы түзүлгөн шаарда жалпысынан 58.842 киши жашайт.